Kuralды артқа. О! Көп жылдық тарихы бар. Мекен үчүн темирдей тартипти талап кылган, эр-азамат жигиттерди тарбиялап, билимге сугарып чыгарган Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбеков атындагы аскер институту. Дал ушул окуу жайдан келечектин алдыңкы аскер кызматкерлери билим алып келишет. Эки багытта дайлайбыз. Командалык тактикалык аскер командири жана чек ара ишмердүүлүгү боюнча. Бул жака окууга кирүүнүн правиласы төмөндөгүчө. Бул жака келерден мурдун 4 этап менен иштейбиз. Биринчи март айынан баштап военкоматтарда, райондук, шаардык военкоматтарда документтер тапшырылат. Ал жерден первоначально медкомиссия өтүлөт. Баары топтолгондон кийин билим берүү башкармалыгына жөнөтүлөт. Андан кийин 1-июлдан баштап 4 этап менен биз конкурстук сыноо негизинде кабыл алабыз. Эртең менен саат 6-да тургузулат. Жалпы ойготуу болот. Жалпы ойготуудан кийин биз өздүк курамды эртең мененки дене тарбияга чыгарабыз. Эртең мененки тамактанууну өткөрөбүз. Алдан кийин саат 9-да биз сабактарга киргизебиз. Аталган окуу жай Улуу Ата мекендик согуштун алгачкы жылдарында мекенди коргоого эр-азамат жигиттерди тарбиялап, билим уясынан учуруп баштаган. 2005-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбековдун ысымы ыйгарылган. Ал эми 2009-жылы жарлыктын негизинде Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер институту деген наамды алып, аскер окуу жайы бардык күч түзүмдөр үчүн жогорку билимдүү кадр офицерлерди даярдап келет. Курсанттардын сабакка кызыгуучусу аябай чоң. Билүү деңгээли жылдан жылга базалык даярдыгы жакшы болуп келип атат. Жана ошондой эле биз пандемия учурунда башка, мисалы жогорку жайларында сабактар болгон эмес болсо, бизде сабактар болуп атты, эч кандай жолтоо болгон жок. 4 менен 3 курстун гана курсанттары 15 күн блокпостторго чыгышты, калган курсанттар бул жакта сабак болуп жатты. Конкурстардан алдыңкы месторду алган учурлар бар. Мисалы быйыл президенттик стипендия алгандар бар улардын арасынан. Жана ошондой эле СНГнын окуу жайлары арасында конкурстарга катышат. Ошодо алдыңкы орундарды алгандар учурлар болот. Спорттук машы боюнча дагы көбүнчө биринчи месторду алышат. Эркин бас! Катарга тизилген сындуу, өздөрүн тыкан таза алып жүргөн курсанттар. Бул окуу жайда 4 жыл билим алышат. Убак сааты менен күн тартиптери бөлүнгөн. Курсанттардын мыкты келечеги үчүн татыктуу билим алууга аскер институтунда баардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бир жумасына меню рассадка түзүлөт, Ал ошо понедельниктен баштап, биринчи күндөн баштап базар көчөн колдонобуз, ал меню рассадканы. Эртең мененкисине гороховый пюре болсо, обедке борщ менен плов планировать этилет, картофель отварной болот. Майрам күндөргө биз, например, курсанттарга түрлүү салаттардан жасап беребиз, салаттардан. Таттуу коюлат, шаардан эме алып, лимонад алып келип беребиз. Котлет беребиз, биточки беребиз. Рагу беребиз. Первый макарон суп, печневый суп, жакшы тамактар беребиз. Балдар канааттандырдык, жакшы тамактар ичет, бир аз ошо. Ден соолугубузга пайдалуу тамактар жейбиз бул жакта көбүнчө. Гречка, перловка, көбүнчө биз аскер кызматчылар болгондон көп тренировка алабыз да. Ошондо ден соолугубузга аябай эле пайда берет тамактар. Келечекте алдыңкы аскер кызматкери болуп, мекен үчүн ак кызмат өтөйм деген 3-курстун курсанты Орозбак Жылдызбеков үлгүлүү жүрүш-турушу менен окуусунда алдыңкы жетишкендиктерге жетип, аталган аскер институтунун активдүү курсанттарынын бири. Бул жака келгенде күн тартибине аскердик уставдын талаптарына көнүшүбүз биз үчүн бир аз оорчулук болгон. Убакыт өткөн сайын ал кыйынчылыктарга көндүк, эркек бала болгондо бардык чыдамдыкайлыктар менен
ушул күнгө жетип 3-курста окуйбуз. Аскер урусуна келгени бул мекенге болгон патриоттук сезим ойгонуп, мекенге болгон сүйүүңдү арнап, мекен үчүн деп жүрүп катканбыз. Ар бир аскер адамдын жүрөгүндө бул мекен деп жүрөгү согуп, мен да мындан аркы өзүмдүн кесибимди аркалап, мекенден бир атуулуу болуп, бир чоң ийгиликтерге жетишким келет. Аталган окуу жайда чыныгы аскер кызматкери болом деген курсанттар көп. Алардын максаты бир гана ата мекенге чын диленен ак кызмат өтөө. Чыныгы патриот, ар намысты туу туткан эр азаматтарды тарбиялап жаткан окуу жайдын жетекчилигине, мугалимдерине жана алардын ата-энелерине терең ыраазычылык. Биздин өлкөбүздүн коргоочуларды өзгөчө куралдуу күчтөрдүн катарында, күч түзүмдөрдүн катарында өзгөчө татаал шарттарда кызмат кылган аскер кызматтарын куттуктап кетем. Элибиз тынч, бүтүн болсун. Рахмат. Мекенибиздин тынчтыгы үчүн жүргүзүп жаткан иштеринде ар дайым чоң албан ийгиликтер жарала беришине тилектешмин. Элибиздин желегин желбиретип, берген антыңыздарга бекем туруп, аман болушуңуздарга тилектешмин. Урматтуу мекен коргоочулары, сиздердин майрамыңыздар менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман, жолдошторумдун атынан жана ошондой эле аскер институтунун өздүк курамынын атынан куттуктаймын. Сиздерге кааларым бакыт менен үй бүлөдө биргеликте, ден соолукта болуп, мекенибиздин, элибиздин намысын коргоп, ала тобобуздун бейпилдиги үчүн аман болушуңуздарга тилектешмин.